Кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү Гапар Айтиевдин 110 жылдыгына карата сүрөтчүнүн ысымын алып жүргөн Улуттук көркөм сүрөт музейинде Айтиевдин искусстводагы өмүр жолу көргөзмөсү ачылды. Экспозиция сүрөтчүнүн чыгармачылыгынын алгачкы мезгилинен тартып, акыркы учурга чейинки бөлүгүн камтыйт. Мында сүрөтчүнүн мурда элге тартууланган, ошол учурда эл көрө элек жаңы иштери да бар. Муну менен катар Гапар Айтиевдин 110 жылдыгына карата конференция да уюштурулган. Анда Айтиевдин сүрөт искусствосуна кошкон салымы, анын чыгармачылыгы жана бай мурасы тууралуу ойлор айтылды. Иш-чарага өлкөнүн белгилүү сүрөтчүлөрү, студенттер, окумуштуулар жана сүрөтчүнүн жакындары катышты. Кыргыздан чыккан сүрөтчү атабыздын наамын, атын алган биздин улуттук көркөм музейибизде өтүп аткан бүгүнкү иш-чарабыз менен мен куттуктайм. Анан албетте ушул жерде бардыгыбыз мына өзүм ушул министрлер кабинетинин төрагасынын буйругу менен атайын уюштуруу комитети да түзүлгөн. Быйыл ошол Гапар Айтиевдин 110 жылдыгына арналган бир канча иш-чаралар өтүп атат. Ошо менен биз пайдаланып, албетте жалпы көркөм искусствосын биз жалпы ушундай бир даңазалаганга бир иш-аракеттерибизди жумшап атабыз. Элге таанымал сүрөттөрү да бар, анан жаңы иштери да бар да. Мисалы этюдтары да бар. Этюд деп коет. Бул ошол сүрөттүн эң башында турган жаңы эскиз же болбосо баягы жаратыш менен жаңы чыгып, жаңы баягы таанышып, ошондон бир жаңы идея алган сүрөттөр болуп эсептелет ошол этюд деп. Ошол жаңы быйыл юбилейге карата ачылып аткан выставка бул өзгөчөлүгү ошол жагынан эсептелет. Анткени баягы мурда коюлбаган иштер менен жаңы баягы музейдеги экспонаттар менен кошо.